Kechki saat 5'ten ötüp kaldı Oş şaharında. Sizler Машина KG kanalын көрүп жатасыздар. Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Азыр аралаштыруу унааларды сиздерге тартуулап көрсөтөйүн ушул видеодо. 27 октябрь 2024 жыл. Мен андагы машина албай. Мол Toyota Corolla'dan başlay берели. ...2005 1.6 автомат 750 миң сом ушул. 20 миңден качканда. Так, бул жерде Mercedes-Benz A-класс 2003 1.6 коробка автомат 420 миң сом. Жақта Hyundai Sonata New Rise-ында баасы жазылып турат. Заводской газ, кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, 2018. Коробка автомат. Такси болгон эмес деп жазылып турат. 12.800 доллар. Онунда 2018 Spark бар. 530га берем. Malibu канча болуп атат экен басы? Билем. 500 отурат экен, көрөлү. 2017 1.5 турбина, люк бар. Канчада отасыңар? Ассаламу алейкум. Канчада отасыңар? 12 деп 12800. Бул ЛТ же ЛТЗ? ЛТ экен. ЛТ экен, Так, монитору бар. Отуруштардын жылытуусу бар. Прогресс руля тоже бар. Эки аймактуу климат. Анан добуш менен башкаруу, круиз контроль, парктрониктерди өчүрүп жандыруу, антизанос, кара кожа ролю, анан люк. ЛТ комплектация. ЛТЗ эң максималдуу комплектация болот. Жүрө берели. Бул жерде Solaris'in баасы жазылып турат. Hyundai Solaris 4 дөңгөлөккө тең кышкы липучка 2019 1.6 коробка автомат 790 миң сом. Комплектациясын көрөлүчү. Так, ачык дейт. 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгүлдөр, антизанос бар, кондиционер бар, круиз контроль, монитор жок, мульти баскычтары бар. Так, бул жерде Kia Soul болуп калыш керек. Kia Soul. Кореядан жаңы алып келинген. 2017 12,5 миң доллар. Солбу? Жок, Stonic. Stonic экен, Kia Stonic ушу. Сол бир аз чоңураак болуш керек эле. Stonic экен. Өтө чаккан кичинекей кроссовер деп койсок болот. Монитор навигациясы менен рулдун жылытуусу, отуруштардын жылытуусу бар. Круиз контроль. Журкаган 134 миң километр. Toyota Camry 30 кузов 2003 жылы чыгарылган. 2.4 890 миң сом. Коробка автомат. Планшет монитор бар. Электро күзгүлөр. Камера. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлор төртөңкүтүк жакшы абалда. Бул жакта Honda Step вагон 2003, кыймылдаткычтын көлөмү 2.4, Spada 890 миң сом, 707 77 27 75 номеринде ээси. Kia Carnival хром дискаларда 2018, кыймылдаткычтын көлөмү 2.2, турбо дизель, коробка автомат.
16,5 мың доллар. Анан кийинки мундагы Kia Carnival бул дагы. LED оптикаларда алдынан сонарлар бар. 2020 бул да кыймылдаткычын көлөмү 2.2 турбо дизель 27.500 доллар бул эми. Так, салонун көрүп коелу. Салону эки капталынан тең электро доводчикте ачылат эшиктери, адаптивдүү круиз контроль бар. Чуркаган 110 жок 11.229 аз эле экен да. Аз эле жүрүптүр. Капитанский кресло. Ортомкулары. Так, бул жакта балар жазылып аптыр. Азыр бул жерде Kia K5 2018 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, заводской газ. Дөңгөлөктөрү жайкы, протекторлору жакшы абалда жаңыдай. Планшет монитор, айдоочунун отурушунда жылытуу жана желдетүү каралган 3 позицияда, электро жылдыргычтарда. Ушундай көрүнүштө. Анан ушунун жанында Hyundai Sonata New Rise. Эки миң 18 LED туманниктерде. Кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, заводской газ. Эйсин байланыш номери 788-9806. Басы 12.200 доллар. Электро күзгүлөр. Айдоочунун отуручунда жылытуу жана желдетүү 3 позицияда каралган. Планшет Android монитор. Эко актив баскычтары бар. Бул жакка карайлы. Шунун жанында Kia K5. Эки миң 19 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, бензин, гибрид, коробка автомат. LED оптикаларда, LED туманниктер, алдынан сонарлар бар. 16.800 доллар айтылыш баасы. Үзгүлөрүндө повторитель поворота, ачкысыз кирүү баскычтары бар. Алькантара чехолу көрүнүп турат. 2 аймактуу климат, монитор, старт-стоп, круиз контроль. Бул жакта автохолд, электроручник, камераны өчүрүп жандыруу, драйв мод, отуруштардын жылытуусу, жана рулдун жылытуусу, отуруштарында дагы 3 позицияда желдетүү каралган. Аркасында дагы жылытуу бар. Отуруштарында 2 позицияда. Так. Монтөреле. Бул жерде Toyota Prius 2012 1.8 11.500 доллар. Мына жабык турат. Көрсөтүп болду. Кат тарабынан көрүнүшү. Так, азыр кудай буюрса фиттерге да өтөбүз. Дагы бир New Rice'ты көрсөтүп коеюн. Sonata New Rice 2019 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, заводской газ 12,5 мың доллар бул. LED туманниктерде. Монитору бар, отуруштардын жылытуусу жана желдетүүсү бар. Ушундай Sonata New Rice. Кечки базар мына кайтып баштады. Көпчүлүгү.
Бұл жерде Toyota Estima бағасы жазылып тұрады. 13.000 доллар. 2004 қимылдатқышын көлемі 3 куб. Таза бензин оқшайды. Газын бары жоқ екенін малымат қағазында жазылбайлы тұрады. Жүреді. Mercedes-Benz E-класс 210 кузов. Элеганс туманниктері бар. 2000 жылы шығарылған 3.2 дизель. 450.000 сом. Toyota Camry 35. Туманниктер бар, фара омыватель. Машина кейджи 2004, қимылдатқыштың көлемі 2.4, 780.000 сом. Коробка механика екен. Мультируль, қара кожа рулі. Шындай көрінішті. Бұл жерде Highlander Toyota. Highlander 2012, қимылдатқышын көлемі 3.5. Так, чурқағаны 280.000 миль болып қалауы, американец болсы керек. 19.000 доллар шол. 19.000 доллар. Daha bir Camry'ni көрсөтөрөйүн. Бұл да 35, алдынан санарлар бар. 2004, 2.4. 900.000 сом деп жазылып тұрады. Қара кожа. Климат контроль. Şu фара омывательдер. Комплектация жақсы. Бұл жерде Toyota Corolla'ны көріп отам. Toyota Corolla бағасы жазылып тұрады. 2006 1.6 механика 550.000 сом. Honda CR-V оң руль CR-V 1 бірінші муындағы 1997, қимылдатқышын көлемі 2 куб, коробка автомат 500.000 сом. Opel Zafira 7 орынды 2003 1.8 400.000 сом. Так, Hyundai Avante GT Kore video registratorı бар, 2020 1.6 автомат 13.500 доллар. Açқысыз кіру басқычы бар. Айдаушының жардамчысы, круиз контроль. Бар. 13.500. Так, бұл жерде Honda Jazz 2007 1.4 коробка вариатор автоматты код 680.000 сом. Honda так, был Fit американец. Так, 2008 1.5 коробка вариатор емес, таза автомат бұл. 700.000 сом. Транзит номер декен. Транзит номер.
Fit Honda Stream. Жылы 2003. 2002 490 ming so'm. Fit kimden ekan? Sizlerden mi? Qancha deb otasыңар? 500 ming so'm. Görünüşü жақсы. Adveslerde, anda qo'yilgan distlerde, döngölöktörü qishqi. Акча өтө зарыл деп атат. Esi 2001 13 500 ming dedиңерби? 500 ming so'm деп атат. Мына ушундай айымдарга аябай жарашат. Кызыл түстөгү көрүңүздөр. Комплектация деле жакшы. Bir аймактуу климатта, руль заводской кара кожа. Ага. Рестайлинг мына светодиоддуу стоптор. Мындай спойлер коюлган. Мындай резонатор бар коюлуп тур. Центр замок пульту менен, электрокүзгүлөр жыйылуу баскычы менен кошо. 500 ming so'm деп атат. Карап көрүңүздөр. Дайыр экен да. Алып эле минишет экен да. Жакшы. Биздин көрүүчүлөрүбүздөн арасынан айымдар болсо, карап көрүңүздөр вариантты. Так, бул фитти да көрсөтөйүн. 2003 13 500 ming so'm. Россия темир номеринде бул. Мындай. Басы жазылгандара токтолдур эле. CRV1. CRV1. İşte öyle baсын жазып койсо. Өтө өзү жакшы көрүнүyor. 520 ming so'm бул. Фитти канча деп атат экен? 600 ming so'm. 2004 13 родная краска деп жазылып турат. Маалымат кагазында. Алдыңкы дөңгөлөктөрү кышкы, арканкылары жайкы. Бул канча болуп атат? 510 ming so'm бул фит. 2005 13 мотор привозной басылган экен. Туманниктер бар, жаба бамперлер да экен, анан обвестери бар. Мындай коюлган дистерде дөңгөлөктөрү. Салонда көрсөтүп коеюн. Планшет монитор. Шундай чехол кадалган. Так, бул фиттин маалымат кагазы жок экен бирок. Бул жака кайрылдыры, мына басы жазып тургандар бар экен. Мына азаматтын. Көрүңүздөр, ушинтип өзү жок жазып койгон. Чыгымдылык жасай турган жерлери жок экен, дайыр. Ушул фит 585 ming so'm. Кыргызстан номери. Кыргызстан номери. Арка тарабынан көрүнүшөт. Ушул спойлер, рестайлинг стоптор бар. Та бир фит. Бул да 585 ming so'm. 2002 13. Шундай көрүнүштө. Tekrar saldık. Bu sonra kız kavrağı maşa doktorlarına yanındayım. Бул фитти сурайлы. 2003 13. Канча деп атасыңар? 530 ming so'm. Планшет монитор бар экен. Климат контроль, рулю заводской кожа. Комплектация жакшы. Так, Россия темир номеринде фит. Обвестер бар, ушундай урулган дистерде. Антирадар бул. 2003 15 585 550 ming so'm мына. Эсин байланыш номери. Мага аккордта көрсөтүп болду, оң руль. 2002 кыймылдаткыч көлөм 2 куб. 650 ming so'm. 553 32 16 10 номеринде ес.
Так, бұл қандай болды екен? Honda маркасына тиесілі 2000 жылы шығарылған 270 мың сом 1.3. Қандай болды екен? Honda logo. Шындай дағы бар екен да. Өздер, так, салонды көрсетіп қойлы. Коробка автомат. Бұл жерде Honda Fit 2001 1.3 450 мың сом бұл. Россия темір номерінде. Opel Vectra 2002 2.2 дизель болып қалыш керек. 350 мың сом коробка автомат. Так, бұл аккорд. Тюнингтелген аккорд. Жетарный. 2001 2.3 бі не деп жазып болған түсініксіз болып тұр. Қимылдатқыш көлем 550 мың сом. Дискалары мынандай. Тарны оқшайды. На аккорд. Берки деле аккорд екен. 2001 550 мың сом бұл да. Шының жанында Honda Step Wagon 2004 950 мың сом. Full Step 2003 қимылдатқышын көлемі 2 куб. Шум изоляция болған 650 мың сом. Alphard, Toyota Alphard 2003 қимылдатқышын көлемі 3 куб. Қырғызстан номерінде 900 мың сом. Hyundai Sonata 2008 қимылдатқышын көлемі 2 куб. Заводской газ 570 мың сом. Коробка автомат. Mercedes-Benz E-класс 124 кузов 1990 2.3 қимылдатқышын көлемі 200 мың сом. Honda CR-V 1 2001 қимылдатқышын көлемі 2 куб 550 мың сом. Коробка автомат. Honda Civic. Civic оң руль 2001 1.5 350 мың сом. Урматтуу көрүүчүлөр, шуну менен бул видеобузду дагы жыйынтыктай беребиз. Бирок оң караңыздар да. Эми жыйынтыктайын десем, Кытайдан чыгарылган Hyundai маркасындагы Hyundai Celesta деп аталышта экен. За партроник камералар турат. Ассаламу алейкум. Hyundai Celesta деген ушул экен да? Ушул ага. Мынакей ылдамдыкты чектөө баскычы бар, drive mode. Кытайдык экен да бул анда, Кытайда чыгарылган. Мынакей. Азыр телефондо громкий менен сүйлөшүп атыптыр.
Мен ойымча ошол баягы Соляристин эле базасында окшойт болчу. Селеста деп. Бир аз өзгөрүштөр бар баягы. Бирок Соляристе эле болуп турат. Маалымат кагазы жок экен. Алып койгонбу? Шуну менен жыйынтыктай беребиз. Баягы базардын ичиндеги пробка башталды. Мындай талашып араң чыгышат да. Өтө кыйын болуп калат өзү кеч чыгышчы базарда. Биздин бардык тартылган видеолорубузду көрүп туруңуздар, маалымат алып ошол видеонун акырында чейин көрүп бүткөндөн кийин лайк басып, комментарий жазып унутпаңыздар. Комментарийде сөздөрүңүздөр жок болсо, кайсыл шаарда канчанчы лайкты басып койгонуңузду деле жазып кое бериңиздер. Ал деле эсеп болуп кете берет. Ушундай колдоо кубаттап аткан биздин көрүүчүлөрүбүзгө терең ыраазычылык билдиребиз. Каналга жазыла электер подписаться баскычын басып коюңуздар. Бул менен сиздер ар дайым биринчилерден болуп биздин каналыбыздагы маалыматтардан кабардар болуп турасыздар. Бардыңыздарда ишиңиздерге ийгилик каалайм. Энди чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.